Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизге конокко сүрөтчү Жайнагүл Жусупбекова келип отурат. Куш келипсиз, Жайнагүл айым. Саламатсыздарбы, куш келдик. Кутмандыгыңыз менен. Бирге болсун. Деги мисалы ушул сүрөтчү катары айта кетсеңиз таңдаган этсиз күн сайын. Балким бир чыгармачылык менен тососузбу? Адаттагыдай эле таңды маанайдуу тосуш үчүн эртең менен туруп эле көнүгүүлөр жасап, аффирмация деп коет, ошого окшогон нерселерди айтып, жакшы маанайда тособуз. Алгач эле сүрөт тууралуу сүйлөшсөк, сүрөт тартуунун балдарга кандай пайдасы бар? Пайдасы бар. Эң соң суроо айттыңыз. Пайдасы аябай чоң. Жаш балдарда, мисалы дегиле адам баласында 28 айтылбаган эмоция бар да. Мисалга келтирсек, сөз менен жеткире албайт, мындай деп таппай калабыз го, ошого окшогон 28 бар. Ал эми жаш балдарда алар сөздү дагы азыраак билишет, 2 эсе 3 эселеп көп болушу мүмкүн да. Ошол нерсени краска менен бергенде бул позитивдүү нейрондор пайда болуп, балдарга аябай ден соолугуна пайдасы чоң, и психологиялык жактан да чоң таасирин берет. Эже өзүңүз туруп айта кетсеңиз кыскача. Мен сүрөтчүлүк боюнча Бишкектен Тургунбай Садыков атындагы школа академиясын бүтүрүп келгем. Учурда курс ачып, жаш балдарды окутуп аткан кербезбиз. Ошол. Азыр эле айтып калбадыңызбы, адамда мисалы 28 айтылбаган эмоция бар депчи, балдарда бул көбүрөөк. Ошол нерсени сүрөт аркылуу демек чыгарса болобу, сүрөт аркылуу айтса болот да, Албетте, сөзсүз сүрөт бул адамдын ички дүйнөсүн чагылдыруу десек болот да. Мисалы адам тарткан сүрөтүнөн ал адамды жакыныраак билсек болот. Тандаган боекторунан ар бир сызык бул адамдын ички дүйнөсүн билдирет да. Жакшы. Сүрөт тартуу үчүн сөзсүз түрдө баланын таланты болуш керекпи? Жок. Сүрөт тартууда таланттын кереги жок. Эгер каалоо болсо эле өздөштүрүп кетсе болот. 99% аракет, 1% талант деп коет да. Эгер талантыңыз бар болуп деле аракет кылбасаңыз, анда жертейин да. Сүрөт тартуунун мисалы балдарга физикалык жактан дейли кандай пайдасы бар? Физикалык жактан бул кичинекей моториканы иштетет да. Сүрөт тартып жатканда бул сөмөй менен бармак иштейт дагы. Мээбизге физикалык жактан сонун пайдасы бар. Мисалы иштешине, фантазияны өрчүшүнө дагы бул идеяларды чоң-чоң ишке ашырышына сонун жардам берет. Ушул балдар канча жаштан баштап кала аласыз? Канча жаштан баштап сүрөт тартып баштаса болот ушул? Учурда эң жаш окуучубуз 6 жашта, бирок биз 7 жаштан кала алабыз. Апасы кызы аябай кызыкканынан 6 жаштан аябай бере берейинчи дегенинен улам бир окуучум 6 жашта да. 7 жаштан канча жашка чейин? 7 жаштан 11-класска чейин алабыз. Начинающий. Алар сүрөттү, карандашты кантип кармайт, кистини кантип кармаш керек, ошодон баштап ошол рисунок, живопись деп коет, ошол тармактарды үйрөтөбүз. Ошол мисалы 7 жаштан 11 жашка чейин алганда алардын мисалы жаш курагына карап ой жүгүртүүсү арт тараптуу болот эмеспи? Анан аларды тайпа-тайпага бөлөсүздөрбү же болбосо баарын эле бир окутасыздар? Баарын бир окутабыз. Себеби көпчүлүгү мага эч нерсе биле элек убактарында келгендер бар. Ошол үчүн 8-класс болобу, 1-класс болобу, бирок сүрөт база түзөсүздөр. Ооба, сүрөт тартууда деңгээли бир эле болуп калат да. Жакшы. Жакшы эжеке. Эми айта кетсеңиз, көбүнчө балдар эмненин сүрөтүн тартканын жактырышат. Мисалы, балдар кичинекей болгондуктан эмненин сүрөтүгө көп кызыгышат. Көбүнчө жаш балдар азыркы учурда менин окуучуларым бак тарактарды, анан кыздарды тартканга аябай кызыкса, көйнөктөрдү, бизде композиция деген да сабак бар, ошол кезде өзү каалаган сүрөт тартыш керек. Көбүнчө ошо кыздарды, көйнөктөрдү тартышат. Жакшы. Ушул негизи мен азыр актуалдуу болуп жаткан арт терапия боюнча сурагым келип турат да. Арт терапия деген эмне өзү, ошол тууралуу айтыңыз. Сонун суроо. Туура айттыңыз, ошко жаңы эле келди. Ошто эми эле кызыгып баштап атат. Арт терапия бул абдан пайдалуу. Мисалы, тартылган сүрөттү оңдоо менен адамдын ошол кездеги психикасын туура жолго буруу бул арт терапия да. Мисалы, арт искусство, терапия бул лечение. Сүрөт тартуу менен айыгабыз деген сөз. Биз азыр колубузга калем, мисалы кисточка деп коет эмеспи, орусча. Ошону алып, баракты алып, даяр турган чагыбыз, сиз бизге тапшырма берсеңиз, биз балким аткарып көрөбүз. Эми колубуздан келишинче аткарып көрөбүз, эмеспи? Ооба, аракет кылалы.
Жакшы. Эң сонунда мен сиздерге азыр арт терапиянын да түрлөрү бар. Ошонун бир подсознанияңыздар азыр кандай абалда турганын айтайын, Келиңиздер, биринчи терең дем алабыз. Көзүңүздөрдү жумуп, терең мурдуңуздар менен дем алып, оозуңуздар менен акырын чыгарыңыздар. 3 жолу. Эми элестетиңиздер, көзүңүздү жумабыз. Дайра, көкмөк дайра. Ал жакта сиздер кемеде жүрөсүздөр. Түстөрүн, кандай кемени, кандай көлдү көрүп атасыздар. Ал эми наркы өйүздө сиздин жакын адамыңыз сизди күтүп алып жатат. Шамал, чачтарыңыздар учуп, жылуу жел самайыңызды салып жатат. Эми терең дем алып, кандай кемени көрдүңүздөр, көл кандай экен, аркы жакта сизди ким тосуп алып жатат. Ошол нерсени баракка краска менен түшүрүңүздөр. Көзүңүздү ачып эле, Ооба. Көздү ачканга мүмкүн да, баштай эле Көзүң жумуп алып тарсаң деле болор. Эми азыр Тартканда албетте көзүңүздөрдү ачасыздар. аракет кылабыз. Эми арт терапиянын балдарга тийгизген таасири тууралуу бизге айтып берсеңиз, биз болсо көлдү, кайыкты, бизди күткөн адамды тартып туралы, Алгач суроо бергим келип турат эжеке. Мына ушул биз башында көзүмүздү жумуп дем алып элестеттик да. Ушул нерсени ар бир окуучуңузга жазайбы? Жасап атасызбы? Чында сонун сезимдер болот экен. Ооба. Учурда биз жөн эле сүрөт тартып атабыз, бирок жумасына бир жолу жасатабыз деген планыбызда бар. Ошол менен иштешип атабыз. Кайсы мезгилде кандай нерселерди жасатыш керек, ошол нерсе боюнча изилдеп, так маалыматты издештирип аткан учурубуз азыр. Жакшы. Мисалы, окуучуларга пайдасы аябай чоң. Мисалы, адамдардын окуучулар эмнени тартса, ошонун ички дүйнөсүндө эмне болуп атканын билсек болот да. Мисалы, окуучуларыбыз көп учурда жакшы эркелеп чоңойгон, жакшы үй бүлөдө чоңоюп жаткан баланын тартып аткан сүрөтү көбүнчө яркий цветте болот. Яркий цветте. Боекторду дагы тандайт, ооба. Ал эми таарынычы бар окуучулар болуп калат албетте, баягы үйдүн эң чоңу, мисалы. Бөбөгүнө эле көңүл буруп, сен чоңсуң деп урушкан мезгилде, мисалы, темный цветтерди тандап коюшу мүмкүн да окуучучу. Анан кийин окуучуларга пайдасы сонун өтө. Мисалы, алардын фантазиясын өчүрөт. Мисалы, кол жазмасы начар окуучулар сүрөт тартуу менен биргеликте кол жазмасын оңдогонго мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле мен байкайм, жаңы келген окуучуларым баягындай чарчаңкы же баягындай көңүлсүз абалда келишет, бирок ошол окуучуларым кийин бара-бара энергичная, открытая болуп калганын байкайм да. Топтоо өздөрү. Ата энелерине чалам, кызыңыздан бир нерсени байкай алдыңызбы десем. Көпчүлүк айтышат, ооба, кызым энергичная болуп, көңүлдүү жүрөт, шайдоот болуп калды деген сөздөрдү көп угам да. Демек, азыркы учурга аябай керек экен да арт терапия, азыр мисалы балдардын психологиясы аябай башка жака терс нукка бөлүнүп, бурулуп кетип аткандыгына байланыштуу. Азыркы учурда аябай актуалдуу темалардын бири катары кабыл алсак болот экен эжеке. Ооба, туура айттыңыз. Бул нерсени сөзсүз түрдө ар бир балага сүрөт тартыш керек деп ойлойм. Мен себеби эмоцияларын баягы түстөр менен бергенде бул позитивдүү нейрондор пайда болот дагы. Чындыгында жашоодогу максатын табууга сонун жардам берет. Тем более азыркы муундар билесиздер, Z муун бул мындайча айтканда Барчынай Кадырбекова эжекебиз айтмакчы, гений муундар да. Ошол гений, ооба. Эгер туура пайдаланып, ошол туура нукта мамиле кылсак, алар сөзсүз гений болот. Эжеке, сиз айтып калбадыңызбы? Балдардын кандай жүргөнүнү сүрөт тартуудан деле билсек болот депчи. Ошону мисалы айтсаңыз, балдардын мисалы сабакка көңүл буруусу жок болушу ушул сүрөт аркылуу сабакка болгон кызыгуусун арттырып, балким алдыга койгон максаттарын пайда кылса болобу? Ооба, болот. Алдыга койгон максаттарын пайда кылса болот, бирок эгер сабакка көңүлү жок боло турган болсо, бул нар жагынан деле болушу мүмкүн да. Эгер сүрөт тартып, кээ биркилери сабакка болгон көз карашын өзгөртөт, эми кээ биркилери кызыкпайт, бирок сүрөт тартууда башка тармактан алдыга жылышы мүмкүн. Бирок болот негизинен сабакка болгон аракетин күчөтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз кесиптешим экөөбүз
сүрөт тартканга аракет кылып атабыз. Болушунча аракет кылып жаткан чагыбыз. Азыр Ооба. биздин Жайнагүл эжекебиз канчалык деңгээлде биздин мисалы кандай деп койдуңуз эжеке? Подсознанияңыздын абалын азыр карап көрөбүз. Эгерде терс болуп калса кандай болот эжеке? Мисалы биздин мисалы мен ачык түстөрдү эмес, мисалы жабык түстөрдү, көбүнчөсү кара, күрөң түстөрдү колдонуп калсам, бул демек эмне дегенди түшүндүрөт? Бул эми сиздин балким ошол мезгилде таарыныч же настроенияңыз жок, ошол нерсени да түшүрүшү мүмкүн. Бирок бул нерсе чоң көйгөй эмес, себеби бул арт терапия ошол тартылган сүрөттү светлый боектор менен боеп өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу телекөрөрмандар, мен көргөн нерсемди, элестеткен нерсемди тартканга аракет кылып атам. Мен деле ошого аракет кылып атам. Урматтуу кесиптеш, бизди күткөн адам, биз жакшы көргөн адам жээктин аркы бетинде бизди күтүп турат. Биз азыр эле көзүбүздү жума алып кесиптешим экөөбүз элестетип көрдүк. Азыр болсо дал ошону кагаз бетине түшүрүп жаткан чагыбыз. Эгерде урматтуу телекөрүүчүлөр күзөтүп барыңыздар, жаман болсо бизди укпаңыздар деп алдын ала аттан өтпөйлү. Сизге суроо берип өтөлү. Мисалы, атайын курс ачкансыз да, ошол курс тууралуу кенен маалымат айтып өтсөңүз. Жаш курагын азыр эле айттыңыз, ошол негизинен эмнелерге басым жасайсыз, алдыдагы пландарыңыздар кандай, дал ошол курсту өнүктүрөйүн деп атасыздарбы же атайын арт терапия боюнча балким мектеп ачасыздар дегендей? Эң сонун суроо. Учурда биз Алыш спорт комплексинин жанында жайгашканбыз. Ош шаарындабы? Ош шаарында, ооба. Бул жерде азыр окуучуларым көпчүлүгү 1-класс, жогоркусу 4-класс учурда. Сүрөт тартууда биз рисунок, живопись, композиция 3 сабак менен өтөбүз. Рисунокту биз карандаш менен буюмдун же бир нерсенин туура тартылышына көңүл бурабыз. Штрихтер менен сүрөт тартабыз, ал учурда красканы иштетпейбиз. Только простой карандаш менен штрихтерди турган объемдуу буюмдардын формаларын берүүгө үйрөтөбүз да. Мисалы, бир эле ручканы тартууда бир нече техника иштетилет да, чтобы анын тоголок экенин берүү үчүнчү. Ошону биринчи ыкмада колдонобуз. Экинчи ыкмасы бул живопись сабагы, буда краскалар менен иштейбиз. Кайсы түскө кайсы түстү кошкондо кандай түс келип чыгат, жана краска, акварелдер менен иштешүүдө кандай нерселерди колдонуу керек. Мисалы, акварель менен иштешүүдө жидкий иштейбиз, сууга аралаштырыпчы. Ал эми гуашь менен бир аз коюраак иштейбиз. Ошол эки немеде өтөбүз. Ал эми үчүнчүсү бул композиция. Бул адам, окуучуларым эмнени элестетип көрүшсө, ошол нерсени оюнан чыгарып кагаз бетине түшүрөт. Кичинекей кезиңизден эле ошол сүрөтчүлүккө кызыккансызбы же кийинчерээк эле жөндөмүңүздү байкабадан кой мен сүрөтчү болбосом болбойт деп сүрөтчү болуп калдыңызбы? Кичинемде мектепте сүрөт тартчумун. Классташтарым бардыгы эле вау деп суктангандан улам дагы бул кесипти тандоомдун себебинен бирлери десем болот. Бул жакта кооперативди 1 жылга жакын окудум. Сүрөт мектебин. Анан кийин уже Бишкекке которулуп кеттим. Негизи атам тарабынан сүрөтчүлөр болгон экен. Атам да бир аз чымын деп койчу эле, ошондой болгон экен. Ошо атамдан да өтсө керек деп ойлойм. Мен эжеке чынын айтайын, сүрөт тартканда анча эмесмин, сүрөт тарта албайм. Бирок аракет кылып атам. Азыр кандай болот көрөсүң. Мен байкашымча жакшы эле тартып атасыздар го деп ойлойм. Ошентип кубандырып турмуз бизди. Болушунча аракет кылып жатабыз, эстеш. Азыр болсо биз көрүүчүлөрүбүзгө биздин тарткан эмгегибизди көрсөтөбүз. Сиздердин сыныңыздарга коебуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сынам түрдөн соң биздин WhatsApp номерибиз дагы чыгат. Бизге WhatsApp номерибизге SMS билдирүү калтырсаңыздар болот. Ооба, кимдин сүрөтү мыкты чыкты, кесиптеш? Кимдин сүрөтү мыкты чыга турган болсо, бизге билдирүү калтырып коюңуздар. Албетте биз болсо аны кесиптешим экөөбүз бири-бирибиздин үстүбүздөн иштейбиз деп сөз берип кетели. Ооба. Кесиптеш, сен бүткөн калдыңбы? Мен бүтөйүн деп калдым, буюрса. Бирок мени күткөн адамды тарта албай атам, эмнеге? Мен адамдарды анчалык тарта албайм. Бирок ошондой болсо да азыр биз аракет кылып көрөбүз. Так точно тартпастан
ошонун элесин эле бир аз берип койсоңуз жетиштүү. Жайнагүл айым, ушул сүрөт боюнча сурагым келип турат. Сүрөт дагы түрдүү жанрларга бөлүнөт эмеспи? Ушул тараптан билим алган адам катары бир аз биздин окуучуларыбызга, биздин жаштарыбызга маалымат берип өтсөңүз, живопись же болбосо натюрморт өзүнчө бөлүнүп кетет го. Дагы ушул жанрларын айтып өтсөңүз. Сүрөт жанрлары чындыгында аябай көп. Графика, аниме, ошо живопись, сиз айткандай биз учурда натюрмортторду көбүрөөк тартабыз. Бул чыгармачылыкта алдыга жылдыруучу окуучуну, сүрөткө кызыккан окуучуну алдыга жылдыруучу бир сонун курал десем болот. Көбүнчө биз натюрморт тартып, анан композицияда өзү каалаган гана сүрөт тартып беришет. Мисалы, дагы бир нерсени айткым келип атат, көрөрмандарга аябай кызыктуу болуш керек. Мисалы, адам менен баарлашып атканда ручка менен баракка колдорун коюп, жөн эле чызып отура берген адамдар, ошол сыяктуу адамдар, короче, ар түрдүү болушат да. Мисалы, алар өзүн ойлогон адамдар болот экен, мисалычы. Ал эми бактарактарды көбүрөөк тарткан адамдар, алар ачык мүнөз адамдар менен баарлашканды аябай жакшы көрөт. Ал эми көздү эле тарткан адамдар бар да, кирпиктерди укмуш тартышат го, ошол адамдар өтө жоопкерчиликтүү адамдар экен негизинен. Ал эми каардуу, темный цветтерди тандаган адамдар бул ошол мезгилде жылуу мээримге, жылуу сөзгө муктаж адамдар экен. Ушундай болот. Эзеке, мен тартканга аракет кылдым. Көрсөтүп койбойсузбу биздин көргөзөйүн, урматтуу телекөрөрмандар. Болушунча биз тартканга аракет кылдык. Балким окшошпой калды. Эң сонун тартсыз. Бизге айткан нерсеңизди кайрадан кайталап өтсөңүз. Мисалы, көл, дагы эмне дедиңиз? Көл, жээк, сизди тосуп алган адам, кеме. Мынакей, кесиптешимдин көз карашында ушундай экен, Ооба. Мынакей, урматтуу телекөрөрмандар, мен көлдүн үстүндө жээкти көздөй баратам. Жээкте мени күткөн инсан олтурат. Мен болсо ал тарапка баратам. Жээктин аркы жагында болсо тоолор, күн батып баратат, чымчыктар учуп баратат. Айтор, өзүңүздү мактай бербейсизби кесиптеш? Ооба. Эми колуман келишинче аракет кылдым. Эзеке, баа берип көрбөйсүзбү? Сол жака, получается, сол жака мындай жылып бараткан сыяктуу экен, адамыңыз сол жакта турат. Демек, сиз көбүрөөк артка кылчайып карайт экенсиз, өткөн күндү көбүрөөк келечекке караганда көбүрөөк эстейт экенсиз. Ошого айтат элем сизге, бирок эң сонун, сиз бирок сол жака жылып кетпепсиз, кемеңиз бирок оң тарабыраак жакта турат. Сиз алдыга умтулганга эң сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар экен бирок. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мени күткөн адамды мен тарта албадым, бирок ошондой болсо дагы мен жаратылышты, пейзажды тартканга аракет жасадым. Менин сүрөтүм ушундай болду. Мисалы, буга мүнөздөмө берип өтсөңүз, мен бирок адамды тарта албайм, алдын ала айтып коеюн. Анан ошол адамды балким көрүнбөй тургандыр, балким суудан көрүнбөй калгандыр деп актанып кетейин, Алыстыкта турат, Сиздики оң тарапка жакыныраак болуп турат. Демек, сиз алдыга, артка кылчайбастан алдыга умтулган адам экенсиз. Ушул менен байкасак болот. Биз, мисалы, сиз адамыңызды кантип оңдойбуз эми, ушул сүрөттү. Сиз адамыңызды тартыңыз дагы оң жака коюп коюңуз. Ал сиз болсо кемени бир аз оң жака жылдырып, адамыңызды дагы оң жактан күттүрсөңүз, демек, бул уже артка кылчайган нерсени жойдук деген мааниде. Мынакей, урматтуу телекөрөрмандар, кесиптеш көрөрмандарга да көргөзүп койсоң, кесиптеш көзүн тарткан сүрөтүбүз, балким сиздер дагы баа берип көрөсүздөр. Кимибиздики мыкты деңгээлде болду. Ооба, саналуу мүнөттөр ичинде биз ушундай сүрөт тартканга жетиштик. Жайнагүл айымдын жардамында. Эми сизге эркин микрофон берели маегибиздин соңунда, Урматтуу кыргыз элим деп коет экен. Айтыңыз. Урматтуу ата-энелер, окуучулар, эгер балаңыздар сүрөт тартам десе, эч качан тыйбаңыздар. Бул жаш баланын келечегине аябай сонун таасирин берет. Сөзсүз балаңыздарды таланты жок болсо деле алып келип көрүңүздөр. Бул талант эмес, бул навык. Сүрөт тарткандын пайдасы аябай чоң. Бул сүрөт тарткандан кийин өзүңүзгө бир канаттануу болот дагы. Бул жашоодогу кыйынчылыктарды
өтүүдө жеңилдик болот жана койгон максатка жетүү оңой болот. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге конокко Жайнагүл Жусупбекова сүрөтчү эжекебиз келди. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ийгиликтерди гана каалайбыз. Биз болсо программабызды алдыга карай улантабыз.